Урматтуу айымдар жана мырзалар, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин Кыргыз Республикасына расмий сапарынын жүрүшүндө кол коюлган документтер менен алмашуу аземи башталууда. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония обмена документами, подписанными в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую Республику. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын начальники Райымбери Дүйшөнбиев жана Россия Федерациясынын коргоо министринин орун басары Александр Фомин Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы 2012 жылдын 20 сентябрынан Кыргыз Республикасынын аймагында бириккен Россия аскердик базасынын статусу жана болуу шарттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протоколго жана эки өкмөт ортосундагы аскердик фельдъегердик почта байланышы жаатында кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Райымберди Дүйшөнбиев и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о статусе и условиях пребывания Объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 года и соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области военной фельдъегерской почтовой связи. Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов жана Россия Федерациясынын энергетика министри Александр Новак мунай жана мунайзатты жеткирүү чөйрөсүндө кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколго кол коюшту. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Эмиль Осмонбетов и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Кыргыз Республикасынын экономика министри Олег Панкратов жана Россия Федерациясынын экономикалык өнүгүү министри Максим Орешкин соода экономикалык кызматташууну активдештирүү боюнча өз ара иштешүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Министр экономики Кыргызской Республики Олег Панкратов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин подписали меморандум о взаимодействии. Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрайымы Динара Молдошева жана Россия Федерациясынын интеллектуалдык менчик боюнча федералдык кызматынын жетекчиси Григорий Ивлиев PadSearch патенттик издөөнүн маалыматтык издөө системасына кирүүгө уруксат берүү тууралуу макулдашууга кол коюшту. Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской Республики Динара Молдошева и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации Григорий Ивлиев подписали соглашение о предоставлении доступа к информационно-поисковой системе патентного поиска PadSearch. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов, Россия Федерациясынын транспорт министри Евгений Дитрих, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канатбек Абдыкеримов жана Россия темир жолу ачык акционердик коомунун башкы директору Олег Белозеров Кыргыз Республикасынын аймагында темир жол тармагын өнүктүрүүнүн долбоору боюнча кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту. Министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жанат Бейшенов, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, генеральный директор государственного предприятия Кыргыз темир жолу Канатбек Абдыкеримов и генеральный директор открытого акционерного общества Российской железной дороги Олег Белозеров подписали меморандум о сотрудничестве по проекту развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гульмира Кудайбердиева жана Россия Федерациясынын агартуу министри Ольга Васильева кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Министр образования и науки Кыргызской Республики Гульмира Кудайбердиева и министра просвещения Российской Федерации Ольга Васильева подписали меморандум о сотрудничестве. Кыргыз Республикасынын жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин штат катчысы Нуржан Бардинова жана Россия Федерациясынын спорт министринин орун басары Сергей Косилов
кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Статс-секретарь Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики Нуржан Бардинова и заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов подписали меморандум о сотрудничестве. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Космобек Чолпонбаев жана Россия Федерациясынын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо жана адамдын байгерлиги жаатындагы көзөмөл боюнча федералдык кызматтын жетекчиси Анна Попова эл аралык медико санитардык эрежелерди киргизүү жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Министр здравоохранения Кыргызской Республики Космобек Чолпонбаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации Анна Попова подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил. Кыргыз Республикасынын диний иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев жана Россия Федерациясынын улуттар иштери боюнча федералдык агенттигинин жетекчиси Игорь Баринов кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту. Директор Государственной комиссии по делам религии Кыргызской Республики Зайырбек Эргешев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подписали меморандум о сотрудничестве. ВТБ банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Костин, группа Альянс акционердик коомунун президенти Муса Бажаев жана Альянс Алтын жоопкерчилиги шектелген коомунун башкы директору Михаил Шубин кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, президент акционерного общества группа Альянс Муса Бажаев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Альянс Алтын Михаил Шубин подписали соглашение о сотрудничестве. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Эркен Асрандиев жана Россиянын түз инвестициялар фондунун башкы директору Кирилл Дмитриев кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркен Асрандиев и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве. Астра компаниясынын директорлук кеңешинин төрагасы Ярослав Кузнецов, Хайвел компаниясынын башкы директору Игорь Шахрай жана Тышкы экономикалык банктын төрагасынын биринчи орун басары Николай Цехомский продукцияларды экспорттоо жөнүндө меморандумга кол коюшту. Председатель совета директоров компании Астра Ярослав Кузнецов, генеральный директор компании Хайвел Игорь Шахрай и первый заместитель председателя внешнеэкономического банка Николай Цехомский подписали меморандум об экспорте продукции. Кыргыз Республикасынын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева жана Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Белянинов Кыргыз Республикасы Евразия өнүктүрүү банкы менен 2019-2021 жылдары кызматташтык жөнүндө жол картасына кол коюшту. Министр финансов Кыргызской Республики Бактыгүл Жээнбаева и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Белянинов подписали дорожную карту о сотрудничестве Кыргызской Республики с Евразийским банком развития на 2019-2021 годы. Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайлар ассоциациясынын төрагасы Абдулда Мусаев жана Россия ректорлор биримдигинин президенти Виктор Садовничий кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Председатель ассоциации вузов Кыргызской Республики Абдулда Мусаев и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий подписали соглашение о сотрудничестве. Кыргыз Республикасынын президенти караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жана Россия Федерациясынын президентине караштуу эл аралык чарбасы жана Мамлекеттик кызмат академиясынын ректору Владимир Мау өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту. Ректор Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики Алмазбек Акматалиев и ректор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов жана Газпром Айкын акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллер мунай зат тармагына инвестициялар боюнча жол картасына кол коюшту. Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и председатель правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту относительно инвестиций в нефтегазовую отрасль. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Уважаемые дамы и господа, подписывается совместное заявление по итогам государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина между президентом Кыргызской Республики Сооронбай Шариповичем Жээнбековым и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.